Құда қаласа, Құдайым насip етсе, bir эле бул көчө эмес, баардык көчөлөр ушундай болсун. Ошол айыл жергесиндеги, жерлердеги биздин элибиздин көчөлөрү ушундай жаркырап жайнап турса, элдин жашоо турмушу бир аз болсо оңолгондугунун белгиси. Өзүңүздөр жакшы билесиздер, бүгүнкү күндө мамлекетибизде жүргүзүлүп аткан саясаттын негизинде урматтуу президентибиз Садыр Кожоевичтин биздин алдыбызга койгон негизги тапшырмалардын бири жерлердеги элдин жашоо турмушун оңдоо, жашоо турмушуна өзгөртүү киргизүү. Бийлик алмашып атат, көрүп атасыздар. Ар түрдүү маселелер болуп атат, бирок элдин турмушу алмашпай келген. Бир бийлик алмашты, эки бийлик алмашты, үч бийлик алмашты, бирок элдин турмушу алмашпай келди да. Элдин турмушу мурда кандай болсо ошондой болуп, жылдан жылга жыл бетер деп баягы айтып койчулак сагалдарыбыз. Турмуш начарлап кете берчү болчу. Эми андай болбойт. Буюрса, мындан ары урматтуу президентибиздин жетекчилигинин алдында мындан ары күн өткөн сайын, ай өткөн сайын, жыл өткөн сайын элдин турмушу оңолуш керек. Элибизге жаңычылар кириш керек. Элдин турмушу барды жагынан оңолуш керек. Инфраструктурасынан, жашоо турмушунан, тиричилигинен, үй бүлөсүнөн, жанагы камсыздоо, ден соолукту чыңоо, спорт жагынан жана башка жагынан элдин турмушу өзгөрө бериш керек да, жакшы жагына. Ошондо кайсыл бир убакыт келет, Кудай кааласа. Эл дагы Кудайга шүгүр. Турмуш жолубуз оңолду, больницабыз салынды, мектебибиз салынды, турмушубуз оңолду, пенсиябыз көтөрүлдү, айлыгыбыз көтөрүлдү, тынч, аман, эсен, стабилдүү жашап атабыз деп Кудайым ушул күндөргө жеткизсин. Ошондой болгонго жеткизсин. Ошондуктан ушул маселенин негизинде мамлекеттик органдардын баардык кызматты кылып атышат. Так, президентибиз тапшырмаларды коюп атат, биз аткарып атабыз. Негизинен мен контролдук функция алып, ошолорду текшерип, аткартып, карап жүрөмүн. Бүгүн дагы ушу Жалал Абад облусунун тегерегиндеги коюлган тапшырмалардын аткарылуу процесстерин текшерип чыгамын. Себеби дегенде, мына жыл аяктап атат, эми азыр түшүн бере турган маал. Жылдын башында башталган бардык жерлер, жолдор, больницалар, үйлөр, жана башка инфраструктуранын бардыгы быйыл бүтүш керек. Бүтпөй, чала калып кеткен жер болбош керек. Мына тапшырма бизде ушундай. Ошондуктан ал эми буга жетиш үчүн эмне кылып атабыз? Буга жетиш үчүн жанагы эле жемкордук менен күрөшүү, коррупция, жанагы эле уюшкан кылмыштуулук топторду жок кылуу, жанагы эле мамлекеттин ичиндеги мамлекетти бөлүп жарган ар түрдүү партияларга бөлүнүп алып, ар түрдүү кландарга бөлүнүп алып, саясий топторго бөлүнүп алып, мамлекетибизди оң, сол, өйдө, ылдый, түштүк, түндүк же батыш чыгыш кылып бөлгөндөрдүн менен аеосуз күрөшүшүбүз керек. Кыргызстаныбыз бир муштум болуп, ынтымак болуп, бири-бирине жөлөк таяк болуп гана өнүгүп өсөбүз. Бир регион өсүп кетип, экинчи регион калып кетпейт. Бир уруу өсүп кетип, бир партия өсүп кетип, калганы баары калып кетпейт. Андай болбош керек. Баары тегизден, бардыгыбыз кылган ишибиз бир гана максатта. Мамлекетте жашаган ар бир жарандын турмушунун оңолушу гана максат болуш керек. Башка максат жок. Кимдир бирөө макташ үчүн, кимдир бирөө жагыныш үчүн, кимдир бирөө же ушундай бир жакшы жашоо үчүн эмес, элдин турмушун оңолуш үчүн аракет кылышыбыз керек. Биз баарын айтпайбыз, 100% баарына тегиздеп койдук деп, андай эмес. Аны үчүн убакыт керек экен. Кээде убакыт жетпей калып атат. Мына жакынкы күндөрдө ошол Садыр Нуркожоевич башында турган бийликтин келгенине 4 жыл болот. 4 жыл болот. 4 жыл ичинде кандай өзгөрүүлөр болуп атат, өзүңөр сезип атасыңар. Биз мурдагыдай сөз менен айтып, сөз менен алаксытып, жөн эле сөз менен сүйлөп, курук сөз менен эле жанагы адамдардын курсагын тойгузбастан, ишибиз менен көрсөтөйлү деп аракет кылып атабыз. Ишти эл көрүп сезсин, ар бир адам сезсин. Могул жерде мындай өзгөрүү болуп атат, могул жерде мындай өзгөрүү болуп атат, могул жерде жакшы болуп атат деп эл сезе турган болуш керек. Анан жанагы жөн эле сагызгандай сайрап эле болбогон нерселерди айтып, адамдардын башын айлантып, адамдардын алдында өзүн акылдуу сезип, кыйын сезген адамдардай болбошубуз керек. Мен ойлоймун, биз адамдардын арасынан чыккан эле силердин эле балдарыңызбыз. Сиздердин кол алдыңарда өстүк. Силердин кол алдыңарда тарбия алдык, билим алдык дегендей. Мына ошолордун бардыгын кайрадан элге, журтка арнашыбыз керек. Мына жаңы мектептер салынып атат, жаңы больницалар салынып атат. Мамлекетибиз, Кудай кааласа, өзүнүн адамдарына камкордугуну толук бойдон көрсөтүш керек. Бюджетибиз Кудайга шүгүр.
Быйылкы жылы бюджетибиz 7 миллиард, 7,5 миллиард доллар болуп калды. Жакынкы күндөрдө 10 миллиарддан ашат бюджетибиz. Ошол акчалардын бардыгы элге жумшалыш керек. Талап тоноо, чөнтөгүнө урмай, мурдагыдай мамлекеттин акчасын талап тоноо алмай, жерин талап тоноо алмай, заводун талап тоноо алмай, жок, андай болбойт мындан ары. Мындан ары бардыгы элдин турмушуна, жөнөкөй адамдарга жумшалат.